Мен барам деп эле жүргөнмүн. Бизге март аккредитация бүттү дейт, бирок биз март аккредитация бүтсө биз бул лицензияны майдын аягы июндун башы утуп атабыз. Ошол путевканы утуп келгенде эле ошол Таиландда мен уктум. Сен бара албайсың деп ноктун адамдары айтты, бирок көңүлүм муздай түштү. Ага карабай ошко келип, бул жерден керектүү тийиштүү документтер топтоп кат жазып НОККо бардым. НОК дагы ушул суроону жоопту айтты. Мартта эле аккредитационный жабылган, сен уже бара албайсың деп айтып койду. Эми калганы эми билбейм, табышмак да мага. Мисалы, чынын айтканда, жолун тапса боло эле деп ойлойм да менчи, себеби ошол башкы маштурдун жанында дагы ошол Мунарбек окуучум мен жанында турсам аябай жакшы болмок да. Бул 4 жылда бир болчу олимпиада. Бул мына өлкөбүздүн баякындай намысы. Анан ошол жерде агайы жок, жакшы ушул өзбек туугандар бар экен, бизге жардам берип, ошол жерде жоктугубузду билгизбей жардам берип аткан. Бирок бул деген өлкө намысы да. Өзүбүздүн агайы турса аябай жакшы болмок. Мен өзүм жеке көз карашым. Бул жерде сөздү көбөйтпөй эле коеюн. НОККо да суроолор аябай көп, мейли аларга да иштерине ийгилик. Балким кийинки олимпиадаларда ушундай бир маселелер, нюанстарды алар чечишет.